Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 10 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны мен Альбина Анарбекова таныштырам. Аянттагы митингден жабыркагандардын жалпы саны айтылды. Ереван шаарында өткөн жыйынга Кыргызстандын премьер-министри катышкан жок. Ала Тоо аянтындагы окуялар боюнча кылмыш иши козголду. Баку менен Ереван Карабахта ок атышпоо келишимин түзүштү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк таныштырам. Өткөн суткада өлкөдө коронавирусту 130 бейтап жеңип, оору 307 кишиден аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Бишкек шаары 53, Ош шаары 17, Ош облусу 69, Баткен облусу 71, Жалал Абад облусу 59, Нарын облусу 3, Талас облусу 7, Чүй облусу 16, Ысык көл облусу 12. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 48924 жетти. Анын ичинен 44227 бейтап ооруну жеңсе, илдеттен 1082 адам көз жумду. Азыркы тапта 1642 бейтап стационарда, ал эми 1520 адам амбулатордук шартта дарыланып жатканы маалым болду. Аянттагы митингден жабыркагандардын жалпы саны айтылды. Аянттагы митингде эки тарап кагылышкан. Бир катар саясий лидерлер аларга карата ок атылгандыгын билдиришкен. Кече 9 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн митингдеги кагылышууда 7 адам жабыркагандыгын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык улуттук госпиталга 6 адам кайрылып, анын 2 жаткырылып, 4-өнү амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. 10 октябрга огон түн Бишкекте тынч өттү. Талап тоноо жана талкалоо фактылары катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, шаардык милиция кызматкерлери жана элдик кошундардын мүчөлөрү чогулуп кайтарышты. Мамлекеттик жана жеке стратегиялык мекемелер кайтарууга алынган. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы окуялары парламенттик шайлоонун шылтоосу менен бийликти басып алуу аракети катары баалаган. Андан бери президент элге 4 ирет кайрылды, бирок элдин алдында чыга элек. Ереван шаарында өткөн жыйынга Кыргызстандын премьер-министри катышкан жок. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын бири Ереван шаарында 9 октябрда өткөн жыйынына кыргызстандык премьер-министр катышкан жок. Бул тууралуу жыйында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян сөз кылып, Кыргызстандагы жагдайдын жөнгө салгыланышына тилектешин билдирди. Кыргызстандын премьер-министри белгилүү себептерден улам Армениядагы жыйынга келе албай калганын өкүнүү менен белгилегим келет. Мен достук мамиледеги Кыргызстандын элине тынчтык жана ынтымак каалайм. Өлкө ичиндеги саясий кырдаалдын тез арада чечилишине тилектешмин, деди Армениянын премьер-министри Никол Пашинян. Еревандагы жыйынга Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армениянын өкмөт башчылары катышты. Ала Тоо аянтындагы окуялар боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, аянттагы таш менен уруу, курал колдонуу фактылары массалык башаламандык беренеси боюнча бирдиктүү рейстерге катталды. Атайын экспертиза дайындалды. Мурдараак Бишкектеги улуттук госпиталга денесинин түрдүү жараат алган 5 киши жаткырылганы кабарланган. Алардын бири саясий активист Тилек Токтогазиев. Эскерте кетсек, курал колдонулуп, ок атылган. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордо белгисиз адамдар машиналардын бирин аттып жатканын көрүүгө болот. Бишкекте өзгөчө абал режими 10 октябрдан тарта кирет. Башка алаада өзгөчө абал режими 10 октябрдан тарта иштей баштайт. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагында 9 октябрдан тартып өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкты жума күнү чыгарган. Ага ылайык кечки саат 20:00дан эртеменки 8 аралыгына чейин коменданттык саат болуп, мындай режим 21 октябрга чейин созулат. Кырдаалга милиция менен кошо аскерлер көзөмөл кылат. Бишкек шаарында атайын комендантура түзүлүп, Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев комендант болуп дайындалды. Өзгөчө абал учурунда Борбор калаанын аймагында спорт, оюн зоок, митинг, жүрүш жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Бишкекке башка аймактан келип, коомдук тартипти бузган жарандар, чет өлкөлүктөр Борбор калаадан чыгарылат. Ишкана мекемелеринин иш тартибине өзгөчө режимге ылайыктуу өзгөртүүлөр киргизилет. Автоунаалардын жүрүшүнө чектөө салынат. Эл көп чогулган жерлерде жарандардын документтери текшерилет. Президенттин жарлыгы Жогорку кеңештин
кароосуна жиберилген. Регламентке ылайык парламент жарлыкты 3 күндүн ичинде карашы керек. 9 октябрда кечке жок Жогорку кеңештин спикери Мыктыбек Абдылдаев парламенттеги фракция лидерлери менен президенттин өзгөчө абал тууралуу жарлыгын талкуулаганын кабарлады. Парламент бүгүн кезексиз жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы курамы бүгүн 10 октябрда кезексиз жыйынга чогулат. Анда президенттин Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыгы, спикердин милдетин аткаруучу Мыктыбек Абдылдаевди бекитүү, өкмөт башчылыкка көрсөтүлүп жаткан талапкерлер каралат. 9 октябрга караган түнү Сооронбай Жээнбеков өлкөдө абал турукташып, мыйзамдуу бийлик органдарын куралган соң кызматын тапшырууга даяр экенин билдирген. Ошол эле күнү өкмөт башчы Кубатбек Бороновдун отставкасын кабыл алып, УКМКнын башкы штабтын жетекчилерин кызматтан алуу тууралуу жарлыктарын чыгарган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы бардык тараптардан зомбулуктан алыс болууга чакырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагалыгы Кыргызстандагы бардык тараптарды зомбулуктан алыс болууга жана өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүгө чакырды. Уюмда төрагалык кылуучу Албания өлкөсүнүн атынан жарыялаган кайрылууда. Албания төрагалыгы кырдаалдын начарлашына байланыштуу тынчсыздануусун белгилеп, Кыргызстанды биримдикке чакырат. Биз Кыргызстандын бардык саясий лидерлерин жана жарандарын зомбулуктан алыс болууга жана өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактоо кызыкчылыгында иштөөгө чакырабыз. Кайрылууда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды тыкыр көзөмөлдөө улантып жатканын белгиледи. Кыргызстан Европа коопсуздук кызматташуу уюму менен кызматташтыгын 28-жыл мурда баштаган. Бул уюмга мүчө өлкөлөр кезек-кезеги менен төрагалык милдетти аткарышат. Баку менен Ереван Карабахта ок атышпоо келишимин түзүштү. Азербайжан менен Армения тоолуу Карабахта 10 октябрда саат 12:00 ок атышууну токтотууга макулдашты. Бул тууралуу Азербайжандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Москвада Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Жайхон Байрамов менен Зограб Мнацкая ортосундагы ок атышпоо келишимине кол коюлду. Алардын жолугушуусу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун ортомчулугу менен жабык эшик артында өтүп 10 сааттан ашык убакытка созулду. Жолугушуу ишемби күнү кечинде аяктады. Токмок шаарындагы оорукананы оңдоп түзөө иштери аяктады. Токмок шаарындагы 216 орундуу оорукананын капиталдык оңдоп түзөө иштери бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондо, оорукананы заманбап шартка ылайыктап, кайрадан оңдоп түзөө иштери ушул жылдын 28-июлунда башталып, жалпы 45 миллион 700 миң сом каражат сарпталган. Учурда мамлекеттик бюджеттин эсебинен керектүү жабдуулар, эмеректер алынып келинди. Тилек Токтогазиевдин абалы туруктуу. Бишкекте митинг учурунда чыккан тополоңдо башынан жараат алган саясий активист Тилек Токтогазиевдин абалы туруктуу. Бул тууралуу 10 октябрда Азаттык радиосунан Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Соробалдиева билдирди. Ал Токтогазиев жаткан ооруканага саналаштары барып жолукканын, активист өзүнө келгенин айтып беришкенин маалымдады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда 9 октябрдагы окуя учурунда 7 адам жабыркаган. Алардын 2 ооруканага жаткырылып, 5 амбулатордук жардам алышты. Ушуну менен 10 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.